Бисмилlah, алхамдулилlah, ва салату ва саламу аля расулилlah, амма бада. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракат. Хурматтуу достор, сабактар устулантабыз, жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуу, коргонуу маселеси болчу. Ошол жолдорду үйрөнүп атканбыз. Жана эң биринчи жолду үйрөнүп атабыз. Бул эң биринчи шайтандан тосулуучу, коргонуучу нерсе. Бул ар бир киши Аллахка болгон пендечиликти ишке ашырыш керек. Ибадаткөй пендеге айланыш керек деген сөз. Аллахка моюн сунуш керек. Ошол моюн сунууда, ибадат кылууда эки негиз бар дегенбиз. Бул жасаган ибадатыбыз шариатка топ келиш керек. Жана экинчиси ихлас менен Аллах үчүн жасалыш керек. Жана ибадат амалдары үчкө бөлүнөт. Биринчиси бул жүрөк амалдары, жүрөк ибадаттары. Бул ушундай ибадаттар сүйүү, коркуу, үмүт этүү, таваккел кылуу. Жана экинчиси дене ибадаттары бар. Дене ибадаттары намаз, орозо, зекет, хадж, сымал ибадаттар бул денеге байланган ибадаттар. Жана үчүнчүсү бул тил ибадаттары бар, албетте. Бул зикир айтуу, Куран окуу, дуа кылуу, истигфар кылуу, ушунун баары тилге байланган ибадаттар. Жана ушул ибадаттын баары үч негиздин үстүндө курулат. Ар бир ушул ибадатта үч нерсе болуш керек. Бул сүйүү, коркуу жана үмүт этүү. Сүйүүгө токтолсок, биринчисине сүйүү деген бул эмне? Сүйүү деген бул бардык сүйүүнү Аллахка арноо. Мындайча айтканда, Аллах Таала сүйгөн нерсени сүйүү. Бул сүйүү Аллах сүйгөн нерсени өзүнө камтыш керек. Аллах үчүн сүйүп, Аллах үчүн жек көрүш керексиң деген сөз. Өзүңдүн напсиң үчүн эмес. Өзүңдүн каалооң үчүн эмес. Мага ушул жакпайт. Ушу дитим барбайт деген маселе эмес бул жерде. Бул жерде эгер Аллах сүйөбү ушул пендени, анда сен да сүйүш керексиң. Аллах ушул пендени жек көрөбү, анда сен да жек көрүш керексиң. Демек, бул сүйүү болуп эсептелет. Жана бул маселе сахих хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде 3 сыпат болсо, ошол сыпаттын негизинде имандын даамын тата алат дейт. Биринчиси эмне дейт пайгамбарыбыз? Аллах жана анын элчиси бүт баарынан сага сүйүктүү болуш керек. Баарынан дагы Аллах жана анын элчисин бийик коюш керексиң сүйүүдө. Андан кийин ылдый кете берет. Себептени жараткан Аллах сени. Бүт жакшылыкты берген сага Аллах. Жана ошол жакшылыктын жолдорун көрсөткөн пайгамбар. Аллах Таала бул вазифаны пайгамбарга берген. Жана пайгамбар толугу менен биздин бактылуулугубуз үчүн ошол шариатты бизге үйрөтүп кеткен. Экинчиси, эгер бирөөнү жакшы көрө турган болсоң, бир гана Аллах үчүн жакшы көрүш керексиң. Мисалы үчүн күйөөңдүн байлыгы үчүн жакшы көрбөш керексиң. Ушу байлык эле ушул күйөөңдү сага байлабаш керек деген сөз да. Андай болсо, ал кедей болсо, ошол замат ошол сүйүүн токтотот. Үзүлөт, токтойт. Же мисалы үчүн аялыңды бир гана сулуулугу үчүн жакшы көрбөш керексиң. Себеп дегенде сулуулук да убактылуу нерсе. Эртең картайганда сулуулук кетет. Анан жакшы көрбөй аласың. Демек, балким эмне? Аллах үчүн, ошол кишинин ыйманы үчүн жакшы көрүш керексиң деген сөз. Үчүнчүсү, сен кандай тозокко, отко киргенди жек көргөндөй, кайра имансыз акыбалга кайтып барууну жек көрүш керексиң. Аллах Таала сага иманды бердиби? Эми ушул иманды жоготуп, кайра имансыз акыбалга кайтууну тозокко түшкөндө жек көрүш керексиң. Кимде ошол 3 сыпат боло турган болсо, анда албетте имандын даамын, таттуу даамын тата алат. Жана бул сүйүүнүн эң ачык, айкын көрүнүшүнүн аламаттарынан бул пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчүү. Эгерде кимде ким пайгамбарыбыздын сүннөтүн изме-из ээрчий турган болсо, жасаган ибадаттарын пайгамбарыбыз кандай жасаган болсо, мамилесинде пайгамбарыбыздай мамиле кылган болсо адамдарга,
аклагында бүт нерсесин ушу пайгамбарыбызга эгер пайгамбарыбызды ээрчий турган болсо, бул эмнеге далилат кылат? Аллахты сүйүүгө. Себеп дегенде Аллах Таала Куранда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибкумуллах. Пайгамбарыбызга Аллах Таала айтып атат. Айткын дейт. Барын айткын дейт. Кыямат күнгө чейин айтыла турган нерсе бул. Эгерде силер Аллахты жакшы көрсөңөр, Аллахты сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле деп айткыла дейт. Менин сүннөтүмдү ээрчигиле. Менин сүннөтүмдөн четке чыкпагыла деген сөз. Ошондо Аллах силерди да жакшы көрөт дейт. Аллах Таала өзүнө болгон сүйүүнү пайгамбарыбызга ээрчүүгө байлап койгон. Ошон үчүн Аллахты сүйүүнүн эң биринчи аламаты пайгамбарыбыздын сүннөтүн изме-из ээрчүү. Ошол жерде токтоп турабыз. Эмки сабакта улантабыз. Жана бүгүн үйрөнүүчү адаттагы дуабыз бул шамал маалда айтылуучу дуа. Шамал эгер боло турган болсо, ошондо айтылуучу дуа. Ибн Мажа риваят кылган хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз мынтип айткан: шамалды сөкпөгүлө дейт, урушпагыла дейт. Ушу шамал боло берет. Жаман сөкпөш керек шамалды. Шамалга жаман айтпаш керек. Себеби шамал маклук, мойын сунулган нерсе. Ал каалаганын кылбайт. Аллах буйруган нерсени кылат деген сөз да. Демек шамалды сөкпөгүлө дейт. Себеп дегенде шамал дейт. Бул Аллахтын жакшылыгы дейт. Шамал Аллахтын жакшылыгы. Ал рахмат менен келет, же азап менен келет дейт. Кимге рахмат менен келет? Момун мусулмандарга рахмат менен ырахат болуп келет. Ал эми ыймансыздарга бул албетте азап болот. Канча коомдорду балким Аллах Таала шамал менен жок кылган. Алсак Куранда ат коомун, ат деген коом болгон. Өтө күчтүү коом болгон. Бизден дагы күчтүү барбы деген. Ошондо Аллах Таала айткан: алар билбеди эле Аллах Таала күчтүү экендигин деген. Жана бир шамал менен жок кылып койгон. Аллах Тааланын аскерлери өтө көп. Ошол аскерлеринин бирден бири ушул шамал болот. Бир шамал менен Аллах Таала чектен чыккан залым коомдорду жок кылып коет. Бир эле шамал менен. Ким шамалдан күчтүү болушу мүмкүн? Маклуктардан эч ким боло албайт. Ошол себептен шамалды сөкпөгүлө дейт Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Себептен шамал Аллахтын рахматы, жакшылыгы, ал же рахмат болуп келет, же азап болуп келет. Балким не кылгыла дейт пайгамбарыбыз? Балким Аллах Тааладан анын жакшылыгын сурагыла дейт. Жана Аллах Тааладан анын жамандыгынан коргонууну сурагыла дейт. Мындайча айтканда дуа: Аллахумма инни ас'алука хайраха ва аузу бика мин шарриха деш керек. Эгер шамал болгондо. Аллах Таала шамалды бизге ырахат кылып, эс алуу кылып жөнөтсүн. Ар кандай биздин кайгыбызды, капабызды, кыжылатыбызды шамал менен алып кетсин. Жана ушул сабактарыбызды дайымдуу, ихластуу, берекелүү кылсын. Жолукканча сак саламат болуңуздар. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.